Akılın aytıp çalbığa asılın iştin jasaçu asılın iştin jasaçu Dirülük degen kürüştü şam boğup kuygun ümmütkü Hatınız çubakacı dep har daim jaşayt jürükte har daim jaşayt jürükte Құдай бұйырса, ошентип Меккени көздөп сапар алам дечи чубак досум. Ооба, Құдай бұйырса. Ошондо сен ал жактан ким болуп чыгасың? Эми эмне десем, сен баары түшүнбөйсүң да. Иши кылып, чоң молдо болуп чыгам. Хадис илимин алайын дейм. Анан фих илимин бир казайын. Анткени Имам Азамды окугандан кийин аябай таасирлендим. Фих мезгил өткөн сайын жаңгырат экен да. Улам суроолор пайда болуп, уламага жооп изделип дегендей. Туура айтасың досум. Жанагы биздин мазхабтын башчысы Имам Азам. Имам Азам. Ой, укмуш киши болгон экен да я. Досум, укмуштун да укмуш болгон да. Жүрө, басканча айтып берейин. Имам Азамдын бир кичинекей эле окуясын айтып берейинби? Имам Азам бир күнү шакирттерин ээрчитип алып, жолдо бараткан экен.
Маңдайыбызда тұрған чоң аянтчаға Құдайым бұйырса, Алланың үйін құрып, кейінгі сабақтарымызды ошол жақтан өтөл деп ниет қылып атабыз. Устаз, Машалла. устаз. Кечиресиз. Жаман кабарым бар, устаз. Сиздин кемеңиз бар эле го. Ошол кемеңиз бардык окат кечеги менен деңизге чөңүп кеттир, устаз. Деңизге чөңүп кеттир. Çöp getir. Saqtay gör. Құдайға шүкір. Андай болса, сабағымызды баштайлы. Кімде сұрау бар? Менде сұрау бар, устаз. Келіңіз, айтыңыз. Устазым, мына мен бейішті тап-тақыр қалабаймын. Бейішті қалуайын. Анан тозоқтан да қорықпаймын. Астағфиралла, ушундай да суроо болмок беле. Ушундай кантип болсун. Өзім көрбөгөн нерселериме көрдүм деп күбөлүк берем, устаз. Астағфиралла, ушундай да кантип болсун. Өлүмтүктү деле жей беремин. Бұл эми ашыкчасы устаз. Өлүмтүктү ким жемей эле? Руку саждасы жок. Намаз окуймун, устаз. Ондай намаз болсын. Ушундай кантип болсун я? Өлүмтүк саздаш жок. Фитнаны аябай жакшы көрөмүн. Ушундай да кандай болсо фитнаны жакшы көргөн. Фитнаны аябай жакшы. Наушыға қандай фатва бересіз, устаз? Кандай фатва бербей Ушундай да суроо болмок беле, устаз. Ушундай кантип фатва бересиз? Тыныштаңғыла, сабыр қылыңыздар. Шындығында бұл бір туғанымыз тура сұрау берді. Тура сұрау берді. Түшінбей қалдық, устаз. Анткени бұл бір туғанымыз Алла Тааламды жақсы таныған олия инсан екен. Олия? Олия қандай олия? Сабыр қылыңыздар. Мен азыр түшүндүрүп берейин. Бұл бір туғанымыздың бейішті тақыр қалабайым дегені мен қылған ибадаттарымдың бардығын бейіш үшін емес, Алла Тааламдың разычылық үшін, жананын жамалын көрүү үшін атқарам дегені. Тозоқтан қорықпайым дегені, жаратылған нәрселерден қорықпайым дегені. Көрбөгөн нерсеме деле күбөлүк бере берем дегени, улуу жараткан Аллах Тааламды көрбөй туруп, жананын сүйүктүү пайгамбары Алланын салам салаваттары болсун ага. Пайгамбарыбызды көрбөй туруп ага ыйман келтирдим дегени. Өлүмтүктү деле жей берем дегени, балыкты жакшы көрүп, аны көп жейм дегени. Рүкү саждасы жок, намаз окуйм дегени. Жаназа намазын окуйм дегени. Жаназа намазы. Жакшы. Ал эми фитнаны жакшы көрөм дегени, менин үй бүлөм, бала бакырам, мал мүлкүм бар. Мен аларды жакшы көрөм дегени. Шындыгында Куранда айтылган эмеспи? Силердин үй бүлөңөр, бала бакыраңар, мал дүйнөңөр силерге сыноо, фитна деп айтылган эмеспи? Эми түшүндүңөрбү бул бир тууганыбыздын кандай адам экенин? Устаз, Устаз, түшүнүк. устаз. Кечиресиз. Жакшы кабарым бар, устаз. Жакшы кабар. Жакшы кабар дей. Биз адашып калыппыз, устаз. Жанагыл айткан кеме башка кеме экен. Сиздин кемеңиз бардык окат кечеги менен жайында экен, устаз. Жакшы кабары бар экен. Кудайга шүгүр. Устаз, кандайча? Биз түшүнбөй калдык. Сиздин жана кемеңиз чөгүп кетти десе да, Кудайга шүгүр дедиңиз.
Кемеңіз çökпей қалды десе де Құдайға шүкір дедіңіз. Же бұл жерде бір сыр бар ма? Ооба ұстаз, біз да түшінбей қалдық. Жоқ. Бұл жерде ешқандай деле сыр жоқ. Болғаны жана кабарчы келіп, кемеңіз оокат кечеси менен деңизге чөгүп кетти дегенде мен жүрөгүмдү тыңшадым. Ошончо оокат кечем менен кемем деңизге чөгүп кетсе дагы жүрөгүмдүн кайгырганын сезбедим. Ошого Кудайга шүгүр дедим. Кабарчы кайра келип, биз жаңылып калыптырбыз. Сиздин кемеңиз аман эсен оокат кечеси менен дарегине жетти дегенде дагы жүрөгүмдү тыңшадым. Ошончо оокат кечем кемем аман эсен калганына жүрөгүмдүн эч кандай сүйүнгөнүн сезбедим. Ушунча дүрдүйнөгө кызыктырып, ошону сүйдүрүп койбогонуна Кудайга шүгүр дедим. Sapatında al Habib ukmuştu da ukçaşın ukkarı barına car salam gömülümdün sultanı alamdın paygambarı ukçaşın ukkarı alulu Muhammed seni benim mübarı dubalarım darı, büktüğünü ululuk nuru bir senden taradı. Sensin sulu, sen Kudaydın kulu, sezin derdi kubandırıp sen var gömülcüm. Seni menin büt barı, gömüldürdün sultanı. Bir senden ululuk nuru alamdı kurçadı sensin bakıt berçü bir Kudaydan elçi жүрөгүмдү kubandırıp düşümüzde gelçi seni benim büyük barı dubalarım bizge darı büttüğünü ululuk nuru bir senden taradı sensin sulu sen Kudaydın kulu sezin derdi kubandırıp sen var gömülcüm Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Менин силерге дагы бир жакшы жаңылыгым бар. Мынабу биздин оң тарабыбызда турган аянтчага Кудайым буйурса бир жакшы медресе куруп, балдарыбызды ошол жактан окуталы деп ниет кылып атабыз. Жакшы экен устаз. Жүрүңүздөр, ошол жакты бир көрө кетели. Жүрүңүз устаз. Досым, сонун адам жөнүндө айтып бербедиң бе? Абу Ханифадан Алла разы болсун досым. Саллаллаху алейхи вассаламда айткан экен.
ыймандуулук асмандагы чолпон жылдызына кетсе, Фарис улдарынын бири аны алып келет. Алымдардын көбү Абу Халифага ишарат кылган дешет. Аллага маалым. Эми досум, сен деле жөн жүрбөй китептерди оку. И баса. Му китепти сага белек берейин. Окуй жүр. Алла разы болсун досум. Чоң рахмат. Ахмат Ясауи дейби? Ооба, Түркістанда кабыры бар. Эми досум, мен барайын. Бирөөдөн китеп алмак элем. Макул барайын. Жолугабыз. Макул. Макул досум. Макул. Жолугабыз. Макул. Бул китеп чындап эле окумуш китеп окшойт. Ушул чубак досум атан каламда китептерди тез-тезден эле окуп, анан кайра өзүндөй кылып айтып берип койгондучу. Жусуп баласагын бекеринен окугандар акылдуу улук болор. Акылдууга түгөнбөс байлык конор. Акылдуунун сөздөрү ак берметтей. Угуп алгын, жакшылап аны беттей. Жакшылык кыл, алыс бол жамандыктан. Анда олтурган ордуң болот кутман. Деп бекеринен жазбаса керек да. Кой, досумдун бул китебин дароо окуй баштабасам, чубак сурап калса уят болом. Ахмат Ясауи. Ахмат Ясауи. Ахмат Ясауи. Хожа Ахматтын жазгандары адамды ойго салат тура. Кудайдын Куранынан, пайгамбардын хадистеринен окусак, макул дейт элем. А бирок Хожа Ахматтын да айткандары жөн эмес. Падышам. Падышам. Буйругуңуз менен Хожа Ахмат чакыртылды. Ал бир аздан хан сарайга келип калат. Кечегидей анын жазгандарынан окучу дагы. Жарайт, падышам. Айланаң кап-караңгы. А сен жарык издеп жүрөсүң. А бирок эч эле таба албадың. А балким айланаңа нур чача турган жарык өзүң болуп жүрбө. Бул дүйнө чөл болсо, сен булак болуп, чөлдүн баарын жашылдантып, гүл бакчага айлант. О адам баласы. Жакшы. Жакшы экен. Ырларынан окучу. Көрүнгөндү көкөлөтүп, күн дебе. Көпкө турбай батып кетет күн деле. Кандан бүткөн жакындарың болсо да, казаныңа ашын салбайт күн деле. Мансап үчүн сатып кетсе досторуң, мындан өткөн кордук жоктур дүйнөдө. Гүлдөр сүйлөп, дарак үндөйт буу жайда, буйрук менен толкуп агат сууларда. Биз көрбөгөн табышмакка бай дүйнө, бизден таза болот кээде буларда.
жымыңдашып турган менен асманда, жылдыздарда сажда кылат Кудайга. Жылдыздарда сажда кылат Кудайга. Укмуш экен го. Туура айтасыз, падышам. Укмуштун да укмушу. Бул Хожа Ахмат биздин сыймыгыбыз. Бекерден Мухаммед пайгамбарыбыз, ага Алланын саламы салаваттары болсун. Бир курмадан эгин сахабаларына көрсөтүп, муну 400 жылдан кийин келе турган бир үммөтүм жейт деген эместир, падышам. А ким билсин анысын? Анан ошол курманы Хожа Ахмат жептирби? Падышам, анысын ким билсин? Балким жесе жегендир. Бирок биздин Хожа Ахмат медресе ачып, анын айткандарын, жазгандарын 90 000 адам ар кай жерде таркатып, жайып, окутуп жүрөт дейт, падышам. Мен бул Хожа Ахматтын чоң аалым экенине шегим жок. А бирок мен ойлондурганы башка нерсе. Айтыңыз, падышам. Биз бардык маселени чечебиз. Муну калың эл да жакшы көрөт дешет. Артынан ээрчип. Бир күнү падышалыгымды алып коебу деп корком. Падышам, Хожа Ахматты көргөндөр, билгендер, аны такыр байлыкка, бийликке кызыкпайт дейт. Ошондой дечи. Же сен эмне? Анын оюн окуп койгондой улия болуп кеттиңби? Кечиресиз, падышам. Кечиресиз. Падышам, Хожа Ахмат келди. Жакшы. Кирсин. Адамдын көзү анын жан дүйнөсүнүн күзгүсү дейт. Көзүнө тике карап, өз оозунан угайынчы айткандарын. Кирсин. Чакырткан экенсиз, падышам. Валейкум ассалам. Валейкум ассалам, хожам. Бул менин вазирлерим сенин айткандарыңды окуп беришип, таң калтырып атышат го. О, падышам. Эгерде менин айткандарым чындап сизди жакшы жагына ойлондурса, ал менден эмес. Кудайымдын сизге түшкөн мээрими деп түшүнөм. Мен болгону себепкермин, падышам. Ошондой дечи. Акыйкат жуурулушкан сөздөрүңдөн, а балким ырларыңдан айтып берерсиң. Жандар канча,
жалған айтып жасанған. Жандар қанша башы шықпас қатарыдан. Азамат бар елдің қамын ойланып, қарылардан баталған. Атағыңды алам ұғып тұрса да, аша албайсың сені тапқан атаңдан. Жақшылардың белектерін қабылда, жамандардың тілегіне тарынба. Керегің жоқ уақытылы өмірге, кетеріңде түбөлікті айылға. Bir өзіңе жаным құрман дегендер, bir өзі да қоша жатпайды қабырда. Bir өзіңе жаным құрман дегендер, bir өзі да қоша жатпайды қабырда. Чында өле жүректі титіретеді екен. Егерде жол жүріп чарчабасаң, ырларың андағы оқып берші. Падышам, Алла Тааламды ұлықтағандан қайнып чарчайын. Менің ырларым елі озында. Asıl adam süykünün, akılman ıyman türkünün, açık asmanın süngül tünün. Azaptardın görüp türkünün, arttın azap mumun tüşігін. Jamalın azar болдum engsen, Жашқа толды қарегін кірпігі. Расулаллах, Расулаллах, ұлы мұғаллим Мұхаммад ашқычысы бұл өмірді. Расулаллах, Расулаллах, açqıçısı bu ömürdü. Sağa qosa tündürüm, sanalarım sende süygünüm. Kaçan görüp düşkü girgenim. Senin atın qanday keremet, sende insan gelmek gelelek. Düşkü girçi aşığım benim, tündü cağan nur sebele. Rasulallah, Rasulallah, ulu muğallim Muhammed açqıçısı bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu muğallim Muhammed açqıçısı bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu muğallim Muhammed açqıçısı bu ömürdü. Rasulallah, Rasulallah, ulu muğallim Muhammed açqıçısı bu ömürdü.
жакшы экен. А бирок Хожа Ахмат Ясаби падышанын бийлигине кызыктар деген эл ичинде кеп жүрөт да. Бул уккандарым жалганбы? Же чындап эле оюңда барбы? Padişahım, Kudayım geçirsin. Kudayım geçirsin. Oylanmak turgay, hiç akılıma etmegen nerse bu. Padişahım, men günögөр alsız pendemin. Jaratkanımdan razıçılığın izdep, Ulu paygambarımdın jolun ulaganга hareket kılıp gelem. Men sizdin biylигиңизге kızıkmak turgay, jakında jer üstünde de bolboyum. Jakında ölüm dedin mi? Же эмне? Өлө турганыңа кабар келдиби? Bu dünya kimge mayram, kimge arman. Bol dünyeden kimder ketip, kim kalgan. Uçup keter kayran ömür jarımı, uyku dilip karakterdi jumgandan. Akıl menen karmabasang mezgilde aldap жүрүп көмөлөтөт шым жалган. Жаралгансың топурактан ылайдан, жар боорунан канча жандар куланган. Колу менен жылдыз терип алгансып, коркпой жашап жүргөндөр бар балдан. Керген менен көкүрөктү асманга, кутулбайсың кудуретті Кудайдан. Керген менен көкүрөктү асманга, кутулбайсың кудуретті Кудайдан. Падыша, өлүм качан келерин эч бир жан билбейт эмеспи? Бирок ар бир жан өлүм даамын татуучу. Мен жер үстүндө жок болом дегеним себеби биздин улуу сүйүктүү, улуу пайгамбарыбыз Алланын салам салаваты болсун. Бул дүйнөдө 63 жыл гана өмүр сүргөн. Мына минтип мен дагы пайгамбар жашка келип, пайгамбарымдан ашыгыраак жер үстүндө күндүн бетин кантип көрөк жашайм. Улуу жаратканымдан уялам. Пайгамбарымдан ашыгыраак жер үстүндө жашаганга жүрөгүм чыдабай, жер алдынан кабыр кастырдым. Падышам, мындан аркы жашоом жер алдында ulanmakçı. Досым, ошондой дейчи анан. Оода. Пайгамбарыбыздын бир сахабасы айтыптыр. Бир маселени үйрөнүү мен үчүн түнү бою намаз окуудан жакшыраак деп. Бу сен барган сайын эле балекеттин баарын билип баратасың.
Оода, досың китеп көй болуп, китепти көп окуса, сага дагы жугат экен да досым. А сен чубакты айтып атасың ба? Ал деген китеп дегенде эчтекени карабайт, баарын таштап коет. А экөөбүз болсо А дейбиз, Б дейбиз, англисче билбейбиз деген. Ой, чынында чубакчалык боло албайбыз досум. Ой, болушубуз керек, билишибиз керек. Чубак айтып жатпайбы? Билимдүү аалым бол, же билим алуучу бол, же угуучу бол. Эч качан төртүнчүсү болуп калба дейт. А ошол төртүнчүсү эмне экен? Төртүнчүсү бул деген илим билимден жүзүн тетирип бурган адам экен досум. Анан эмнени сүйлөшүп атасыңар? Же жанагы ясайны окуп дейп айтып берип атасыңбы? Жок, каяктан досум? Аны толук окуп делекмин. Бирок чындап эле Ахмат Ясауи калган өмүрүн жер алдында жашап өткөн бекен досум. Ооба, ошол бойдон жер алдында жашоосун уланткан дейт. Досторум, карагылачы кандай улуу аалымдар өткөн бул дүйнөдөн. Ооба да. Кудайым буйрса, сен дагы улуу аалымдардан болосуң досум буйрса. Кожа Ахмат болбосом да, кожа чубак болом да. Ахмат Ясауинин кабыры Казакстандагы Түркстан деген жеринде болсо, бу биздин өзгөндө улуу имам Сараксинин күмбөзү бар. Ошол жөнүндө айтып берчи, ошонун аябай кызыктуу. Ошол жөнүндө айтып берчи. Ал имам Саракси күндүзү орозо кармап, түнкүсүн узун нафил намаздарын окучу экен. Ысык суукка карабастан көптөгөн кыйынчылыктарга сабыр кылып, илимий иштерин уланткан. Бир күнү имам Сараксини чакырып падыша бир маселенин жообун сурайт. Имам Саракси акыйкат жообун айтса, падышага жакпай зынданга салдырыптыр. Ошол бойдон зынданда жаткан экен кайран киши. Зынданда да жата бербестен шакирттерине сабак кылчу экен. Шакирттери зындандын түбүнө келип, Сараксинин айткандарын жазчу экен. Азым мугалим алдыбызда туруп айтып берип атса жазбай атпайбызбы? Айтор ошентип шакирттери жазып отуруп 30 томдук Аль-Мабсут китеби даяр болуп калган. Күндөрдүн биринде бир шакирти даарат албай келгенин байкап калат. Ошол күнү аябай суук болчу. Ой! Аллах сени кечирсин. Ошол сууктун айынан даарат алгандан баш тарткандан уялбайсыңбы? Мына мен Бухарада окуп жүргөн кезимде бир күнү ичим ооруп, даарат бошотконго бир күндө 40 жолу чыкканга мажбур болгонмун. Ар бир жолкусунда даарат алуу үчүн арыкка барат элем. Күн ушунчалык суук болчу. Бөлмөмө келгенимде сыямдын учу тоңуп калчу. Мына ошондо сыямды көкүрөгүмө кысып, көкүрөгүмдүн ысыгы сыямды жылытканда кайрадан сабагымды уланчу элем. Досторум, карагылачы, кандай улуу аалым болгон. Жана айткандай кыйынчылыктарды тартып жүрүп, өзгөндөгү зынданга салынып, ошол жерде көз жумат. Эми биз сыймыктанган Орта Азиянын топурагынан чыккан аалымдарыбыз көп да. Ибн Сино, Казыхан, Сираджиддин Ноши, Хиндистани, Имам Матуриди деген аалымдарыбыз көп да. Биздин Орта Азиядан чыккан аалымдарыбыз көп болгон экен да досум я. Ооба. Кудай буйрса, сен дагы чоң аалымдардан болосуң. Рахмат. Ой, мен сага чындап эле суктанам досум. Рахмат. Китеп көрсөң эле басып чыгыласың. Рахмат. Мектепти дагы алтын менен бүтүрдүң. Университетти дагы алтын менен бүттү да. Кудай буйрса, Меккеге дагы барып, ийгиликтүү аяктап келсең, мекенге, элге, жерге, динге кызмат кыласың буйрса досум. Рахмат. Айтканыңар келсин. Ооба, кичинекейимде аябай китепти жакшы көрчүмүн. Атам базар коргонго барганда китеп алып келиңизчи деп суранган. Ошондо бир күнү китеп албай келиптир. Эмнеге китеп албай келдиңиз деп таарынсам айтат. Ой балам, сен окуй турган китептер базарда калбай калыптыр. Бишкектен алдырабызбы дейт. Ошондо бир кыялдандым дейсиң. Чоңоюп студент болсом, дүйнөдөгү баардык китептерди окусам, ошол окулган китептеримди кайра эле элдерге айтып берсем деп кыялдандым. Досум, буйрса ошол кыялыңдын баарына жетесиң. Эми азыр араң эле
22'desin da. Ода. Ооба, 22'dim. Пайгамбарыбыз да 23 жыл пайгамбарлык кылды го. Бүткүл адамзатын бактылыкка бөлөдү го. Мен деле жок дегенде 23 жыл динге кызмат кылсам дейм. Ата! Ne oldu? Ne oldu balım? Kaç buldum? Nereye? Bayke! Azıcık! Bayke! Ne oldu? Şu ağacı kaçış oldu. Uğur Baytat. Ne desiyor? Şu ağacı kaçıp oldu. Balam çuva ustasan ayrılıp Ustazın sana ayrılıp Ata. Siz geliyor ata. Şu ağacına Ustazın kaldı. O Kırgız halkım şu vaktiyenin oğlundan ayrıldı. Dostum. Dostum ay dostum. Canday көргөн чубак ажым. Мында 23 жыл мурун пайгамбарым 23 жыл пайгамбарлык кылып дүйнөнү мээримдүүлүккө бөлөдү. Жок дегенде мен дагы 23 жыл динге кызмат кылсам дедиң эле. Айтқаныңа періштелер омейін деген тұра. 23 жыл динге қызмат қылып, 45 жашында кете бердің. Жоқ дегенде, пайғамбарым 63 жыл жашаптыр. Мен дағы жоқ дегенде, 60 жыл жашасам деп, тілек қылып қойғаныңда болор беле досым. Сауыр қылалы. Алладан келдік, Аллаға қайтамыз. Ұстазыбызды жерге беріп келдік. Қадыр барқ деген ұшу тұра. Ұшыл оруға қарабай, ұстаздың жаназасына 7 дуандан 20 000 киши келді. Егерде бұл аты жаман ору болбағанда, ұстаздың жаназасына дүйнөнүн 4 бұрышынан таныған адамдар келмек. Білбегенге бір қырғыз өлді. Білгенге жарқыраған жылғыз өшті. Elhamdülillah. Allah Taala bana жақсы күмөн кылат экес. Кудайга миңмертебе шүгүр, күнөөлөрдүн жыты жок. Эгер күнөөлөрдүн жыты болгондо анда эң састыгы мен болот элем.
мындай диний тараптан эмес, башка тараптан деле. Бизде диний радикализм ошолукта светтик радикализм деген дагы термин өтө күчтүү да. Мисалы үчүн жанагыда жоолук салынып алган кыздарга кандай мындай бир абдан атага коюшуп, ошону каптап кеткендери бар, же болбосо ошол эле учурда жоолук салынбаган зереге деле мисалы үчүн ошондой эле каршылык көрсөткөндөр чыгып калат. Ошондуктан ойлойт элем, бизде эки тарап деле бирдей эле сабатсыз окшойбуз деп ойлоп калдым да. Бир тарап деле мындай бир өтө эле жакшы болуп кетип калгандардын баардыгы мындай бир сабат жок калды дегенде мен алыс болот элем. Пайгамбар алейхиссалам сөзү бар. Ниятул му'мини хайру мин амалихи. Момун адамдын ниети анын кылган амалынан жакшыраак деп. Бардык нерсени туурайбыз, бирок Мухаммед пайгамбардан башканын баарын туурай беребиз да. Жашообузга Мухаммед пайгамбардын жашоосун киргизишибиз керек деген сөз болот. Ошондо бизде бактылуулук болот. Бүтүндө ааламда эң чоң проблемалардын бири китеп окулунбай калды. Коңушуң без ника бир кишини киргизип алган не кылсам болот, зыян тиеби. Ишиң менен сеники аны менен. Ажырашайын деген оюм бар дейт. Оюңан кайт. Насыбай, сигарет, эшектин тезеги таратты бузбайт. Бузбайт десе тамеки тартса болот дегенде эшек тезегинде жей беришке туура келет анда. Ана мен айттым, жанаң толуктар жана мен деп туруп, ана футболный команда ачып алдык, ушу басып жүрүп ойнай беребиз болду. Ушу кабайлы. Бирөө айтыптыр экен, ушу келин жаман чыкты. Неге десе, ушу балам башкарып алды. Ушу балам келини мени десе, ошонун баарын угат. Бирок күйөө бала абдан жакшы чыкты. Кызым мени десе, ошонун баарын угат. Анысынын арында ушундай. Мен тамашага чалып, бирок ошол эле учурда жанагы адамдардын жүрөгүндөгү коркунучту кетиргим келет да, ошон үчүн жөн эле май коюп айдай берсең туура келет деп жооп бергем. Аялы күйөөсүнө талак берсе кандай дейт? Күнүгө бере берет, эчтеке болбойт. Лыжанын өтүгүнө да мастарса жарай береби? Жарайт, бирок лыжа менен кантип намаз окуйсуң? Адам акча менен, амал менен, намаз менен жетпеген даражага жакшы кулук мүнөз менен, жакшы адеп ахлак менен жетет. Муну үйрөнүш керек. Мен ушундаймын деген токтотуш керек. Сен ушундай эмессиң. Эгер сен ушундай болуп кала турган семент болуп калсаң, анда Кудайым сага Куран жибербейт эле. Мен ушундаймын да, мага боло берет деген токтотуш. Андай болбойт. Оңдош керек. Сабырдуу болгонго, кичипейли болгонго, адамдардын катачылыгын көрбөй калганга, баамдабай калганга, билбей калганга аракет кылыш керек. Эң жакшы адам бирөө катачылык кетирип алат, адашып деле. Келиндер катачылык кетирип алат, кайнене көрбөй калыш керек, мисалы үчүн. Күйөө бала катачылык кетирет, кайната көрбөй калыш керек. Балан катачылык кетирет, эне баамдабай калыш керек. Атайлап кылбайт аны. Катачылык кетирип алат да. Аалымда талабалар катачылык кетирет. Баамдабай калсаң өтүп кетет деген сөз да. Ар нерсени баарын жаза берсең, анда жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Адеп, ахлак, кулук мүнөздү үйрөнүшүбүз керек. Ана намаз окубайт, орозо кармайт, бирок мен суфимин деп көчөгө чыгып алгандар бар, олар артисттер. Ушундайлар дагы бар экен. Шунун алдары башкалары бай суфийбиз дейт. Карасаң шам өтүп кетип аткан болот. Биз суфийбиз дейт, багымдар туктап аткан болот. Ал суфий эмес ал. Ал суфий эмес. Арактан кантип кутулса болот дейт, ичпей койсо кутулат. Биз мына Имам Бухари ушунчалык адам болгон экен, каяка барсак ошол кишинин кадырын көрөбүз. Кадырын көрөбүз. Курандан кийинки экинчи китеп Имам Бухаринин китеби. Мен үйлөнгөнгө татыктуу эмесмин деп ойлойм, продолжение артында дейт. Кийин болуп кетти. Үйлөнүп алсам аялымды кор кылбаймынбы деп ойлойм. Все-таки аманат да дейт. Насаат берип коюңузчу дейт. Коркуп атат, коркуш керек, аманат, урматтуу бир тууганым. Жок, каяш айтпагыла дейт элем. Колдон келишинче апага кызмат кылыш керек, апанын атилин алыш керек. Апа инсан, пенде. Ал кемчилик келтирет, ал дагы кетирет. Бирок ал апа, ошондуктан мен айтат элем, апалар дайыма тезде телефон чалып туруш керек. Колдон келген азыраак нерсе менен да сүйүнүп туруш керек. Анткени апалар бизден көп нерсе талап кылбайт да. Кээде биз аялдарыбызга, балдарыбызга бөлгөн каражаттан, бөлгөн көңүлдөн дагы андан ойнойсу аз нерсе болсо дагы бирок көңүл бөлө турган болсо апалар кадимкидей алар сүйүнөт. Илим талап кылыш керек, Куран менен башталыш керек да. Анткени мисалы үчүн Куран биздин дилдин чокусунда турат да. Ошондон башталып, анан ылдыйга карап кетиш керек да. Европалык, батыштык илимдер ылдыйдан жогору жакка кетет да. Анан барып кээ бирлер жолго жетпей калат, кээ бирлер жетет, ошентип жеткен акыйкат таап алат.
физика илимине киреби, химия илимине киреби, эгер акыйкатын окуй берген болсо, барып жеткенде бул Кудайды тааный сөз. Анткени илим, акыйкат, марифат бул сөз түрдө Кудайга алып бара турган маселе да. А бирок жетпей калганы канча? Кур'ан-ы Карим таптакыр бөлөкчө баштаганда ошол чокусунан Кур'ан акыйкатын өзүнө баштайт дагы, андан кийин кеңейип ошентип жанагы ошонун тамыр астында баардыгы кете бере турган болот. Ошон бирөөнүн айыбын издебегиле дейт. Өзүңөр үчүн дагы, бирөөлөр үчүн дагы. Вала таджассасу, бирөөнүн айыбын таап, башка бирөөгө жеткирүү үчүн шпиондук кылбагыла дейт. Качан тебет экен, качан жыгылат экен, качан отоба жыгылып түшүн деп аңдып жүрөсүң, бирөөгө айтып бересиң. Вала тахассасу, өзүң үчүн. Жыгылганын каалайсың, уят болгонун каалайсың, айыбын издейсиң. Жасустук да кылбагыла, башка да кылбагыла дейт. Вала танафасу, жамандыкта жарышпагыла. Танафус жарышуу. Фәлетенафесил мутанафисун, жакшылыкта жарышкан сооп болот, жамандыкта жарышкан күнөө болот. Сиз сыяктуу аалым затты бизге жиберген Аллахыма чексиз. Ушундай каттарды кээде жаза берсет, мен кээде өзүмөн өзүм уялып кетемчи. Эми муну укканда имам Бухари, имам Абу Ханиф укса, имам Маргынани укса, эмне болот деп. Аллах разы болсун. Жакшы күмөн жакшы дейм, жакшы күмөн кылып атышат. Сауыр кылалы Курандан башка арга жок. Устатка багыштап Куран окуйлу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا رب العالمين okulan Kur'an ayetlerinin sobun şu yakın arada şu Kırgızstan boyunca medreselerde 550 jolu Kur'an hatam kılınıptır oşunun bardığının sobun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhuna uşul dünyadan ötüp geçken jalpı musulmanlarının qatarında bugün mana eskerip jatkan bardığımızdan sıymığımız bolgan çuvağa jekenin arbağına bağışladık. Kudayım jatkan jerin jaylu toprağın torqa kılgın, artın gayrlı imanın salamat kılgın. Allah Taalam bul dünyada pendeçilik kılıp getirgen gemçiliklerin geçirgen, soğuptorun canına joldoş, başına gölök kılgın, kıl köpöröde jeteli çıgılgın, bir işke girişine sebep çıgılgın. Allah Taalam ıyık Kur'an'dan urmatı menen artında kılgan bala çakasına, tuğanına, atasına, Kuday Taala ihlas imandan ayırbağın. Allah Taalam şu acak kebestin artınan uruq tuqumunan özünü okşuğun uşunday zalqar alımdar çıgışın Kudayım nasip kılgın. Allah'ım kalgandarыбыздын bardığыбызды Kuday Taala Kur'an'dan urmatı menen urmatlı kılgın. Kur'an'dan sıyı menen sıyıluu kılgın. Kur'an'dan şarapatı menen şarapatlı kılgın. Elibizge tınçılık amançılık bergen. Kırsık bela orısır qolardan bardığыбızды alыс kılgın. Allah Taala marı bir kılgan işibizden razı olup iki dünyanın baktısın bergen. Ve sallallahu ta'ala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum. Amandaşayın bir jolu amandaşu antkene tirүүлүктүн simvolu ve aleykum assalam degenler dürkürötü kol çağı menen berip koysanızlar bolot. Qadri Alatoğunun möngüsündöy, sabırı ısık kölдің толқынындай olğan ulu jurtubuz
Бүгүнкү ыйман кечесине кош келипсиздер. Чоң рахмат. Өзгөчө бүгүн касиеттүү, осуяттуу, насыяттуу күндөрдүн бири болуп атат. Анткени бүгүн күнүбүз жума. Жума күнгө туш келген ыйман кечеңиздер менен куттуктайбыз. Басада айтма кетмекчи, жалгыздын жакын ынагы, жакшынын жарык чырагы, өмүрдү жашылдандырган өзөндүн мөлтүр булагы, кылымдын жанган жылдызы, кыргыздын ажы чубагы. Адеп башаты диний уюму уюштурган, алымдардан алтын мурас деп аталган Чубак Ажы Жалилов агайыбызды эскерүү кечесине кош келипсиздер. Азыр болсо 3 күн бою сиздер менен бирге сахналык көрүнүштү тартуулаган актер байкелерибизге уюмубуздун сыйлуу мактоо баракчалары бар экен. Дал ошол мактоо баракчаларды тапшырып, андан соң барыбыз сыртка атайын шам намазына чыгабыз. Ага чейин сураныч 3 күндөн бери атайын кызмат кылып бизге сонун сакталаштырылган көз ирмемдерди жан дүйнөбүзгө бир майрам кылып тартылып аткан бир туугандарыбызга ыраазычылык барактарын тапшырып коюу үчүн Адеп башаты диний уюмунун жетекчиси Устаз Мамбет Осмонов мырзаны ортого чакыралы, кол чапаңыздар. Анда катарынан окуй берейин. Ушул тизмедегилер буйрса, пайгамбар тизген тизмеде дагы бар болуңуздар. Ал эми азыр карасам, Имам Азам Абу Ханифанын ролун ойногон Аман Мамбетакунов. Аман агабыздан Аллах разы болсун. Кожа Ахматтын ролун ойногон Нуржасын Жумагулов. Падышанын ролун ойногон Эрнис Адылбеков. Имам Сараксинин ролун аткарган Эмил Жусупбеков. Баш вазир Гүлчоро Жумабеков. Вазир Эржан Райымбердиев. Кабарчы досу Арсен Максатбек уулу. Сүйүктүү Чубак ажыбыздын ролун жараткан Марат Өскөнбаев. Досу Рысбек Байышев. Музыка берүүчү Талант Жыргалаң. Хабар айткан Максутов Анас. Анас көзгөчө бир катуураак кол чапыңыздар. Жана ошондой эле Сансызбеков Кутман. Мыкты музыкаларды жараткан Мыктыбек Нурламбеков. Тентиев Элдияр. Айтылды. Тентиев Элдияр байкебиз жарыктандырган, свет коюп берген байкебиз. Жана ошондой эле режиссер деген чоң милдет койгон режиссер Руслан Орозакунов. Чоң рахмат. Урматтуу агайын туугандар, бир туугандар. Аалым көрдүм, түнкүсүн кете окуп көз ирмебей, сүйлөшкөн адам тандап өзүм дебей, арылар бал топтосо, акыл топтор аалымды сүрөттөөгө сөзүм кедей деп жазган ырлардагыдай, ар убакта биз канча аракет кылсак дагы жан дүйнөбүздү байыта турган Курани Карим, пайгамбарыбыздын хадистери
жана жалпы бул дүйнөгө келген аалымдардын алтын мурасы экен. Биз биринчи бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Буюрса жамаатыбыз менен шам намазын окуп келгенден кийин экинчи бөлүктү жана бүгүн эң бир жыйынтыктоочу күн экен. Китеп сынактындагы баш байгелерди, ала турган сыйлык ээлерин дагы таап ээлерине тапшырабыз. Азыр Ай баракелди. Сахнада ырдап сүйлөп таңдайыбыз бир болду. Эми шам намазында маңдайыбыз бир болсун. Намазыңыздар кабыл болсун.